Программабыз уланат, урматтуу теле көрүүчүлөр. Эгерде сиз бизди көрүп жаткан болсоңуз, анда азыр сыналга дагы жакыныраак келиңиз. Жакшылап көңүл буруңуз, үнүн чоңойтуңуз, чогуу ырдаңыз, анан албетте маекке, жакшы кызыктуу маекке күбө болуңуз дейли. Биздин студиябыздын конокторун тааныштырып өтөлү. Оончу аткаруучу Болот Токтобаев агайыбыз жана жубайы Сүйүнбүбү Анарбаевалар. Кош келиңиздер. Кушак болсун. Кутматтаңыздар менен. Рахмат. Экөөңүздөр ээрчип алып, убактыңыздарды бөлүп, мына таң эрте келип бердиңиздер. Албетте бул бир гана бизге эмес, жалпы бизди көрүп жаткан кыргызстандыктарга, жалпы кыргыз элине бул өзгөчө сонун болсо керек. Себеби дегенде сиздердин ырларыңыздарды, маегиңиздерди угууга шашкандардын саны арбын. Рахмат. Алгачкы эле суроо, мисалы бул учурга чейин Болот Токтобаев агайыбызды көп эле чакырып келгенбиз, акыркы учурларда көбүрөөк чогуу чыгып баштадыңыздар, Ушул туурасында айтып берсеңиздер. Мындан ары чогуу болобу дуэттер, Мындан өзү абдан жакшы суроо болду. Биз ошону тилек кылтабыз. Ушул экүндөрдө дуэт кылуурду көбүрөөк колго алалы. Өзгөчө буга чейин көп дуэт кылууда эле жүрүшөт, бирок биз ушундай бир жакшы чечимге келип атабыз, көбүрөөк дуэт ырдайлы дегендей. Чогуу жүрөлү деп, Чогуу жүрөлү деп. Анан балким баягы жубайыңыздын кызганып жаткан жагы эмеспи? Мен жаныңда жүрөмүн дайыма. Жок, антип ойлобоймун. Тетирисинче жубайыма абдан үнү жакшы. Чоң рахмат айтам, себеби өтө жакшы ырдайт. Буга чейин ырдап элге алынып кетсе эле болот эле, бирок бул нерсе биз адам өзү каалагандай боло бербейт экен да. Бирок али кеч эмес, мына ошо чогуу ырдап каяка болсун чогуу ырдап жүрөлү деген ошо чечим менен. Үнү жакшы, эл угуш керек үнүн. Ошондой жакшы тилек. Анда угалы, Азыр же Болот агайыбыз биринчи ырдаталыбы? Кандай кылалы? Биринчи сиз ырдайсызбы же экөөңүздөр дароо ырдап бересиздерби? Анда кыргыздын менталитети боюнча мен биринчи баштайм, Жакшы болот. Анда бардык көрүүчүлөрүбүздү келиңиздер экранга жакыныраак. Биздин студиябызга таланттуу инсандар келди. Ырдатабыз. Анда Болот Токтобаевдин аткаруусунда сонун чыгарма болсун. Чоң рахмат. Азыркы аткарып аткандар Омор Султан жазган Убакыт деген ону аткарып берейин. Таңкы берүүдө ойлуу болобу, кайгылуу болобу, сүйүнчү ырлар эч кимдин көңүлүн түшүрбөйт деп ойлойм. Бул ыйык тема. Анда ырдап берейин. Жашоо, сүйүү, убакыт тууралуу да. Жакшы болот. Сен кайдасың, мен кайдамын бул күндө. Билбейм сени мен жалгызда басамын. Магы убакыт токтоп калган өңдөнүп, мен да токтоп калган өңдө жашадым. Магы убакыт токтоп калган өңдөнүп, мен да токтоп калган өңдө жашадым. Ата канат жылдар өтүп олтуруп, кайсыл чектен жолугарым билинбей, сен көрүндүң бөксө өмүрдү толтуруп, эрте жаздын эң алгачкы гүлүңдө. Сен көрүндүң бөксө өмүрдү толтуруп, эрте жаздын эң алгачкы гүлүңдө. Ата канат токуп минип
аргыма бурганакта жал куйругун сапырып түндөн туруп ким кайырып кел алмак эй ашу ашкан күндөрдү айдап жапырып түндөн туруп ким кайырып кел алмак эй ашу ашкан күндөрдү айдап жапырып түндөн туруп ким кайырып кел алмак эй ашу ашкан күндөрдү айдап жапырып Эй, баракелде. Колчоолор. Бирден менен уга турган ыр, сиз аткан чыгармаларды өзгөчө бир башкача бир терең ойго батып укса болот да. Ал эми Сонбижи айтсаңыз, негизи кыздарга, өзүнчө айымдарга бул чыгармачылыкта жүрүү оор деп айтып келишет. Кээ бирөө чыдаса иштеп кетет, чыдабаса кайра кетип калышат дегендей. Деги эле оорбу же жеңил кылып алып кетсе болобу? Сиз айтып бериңизчи. Кыздарга мисалы мен азыр анча буга чейин ырдап чыкпасам дагы мага жеңил да, анткени экөөбүз тең бир жолдошуңуз да чыгармачылык жолдо дегендей, ошого байланыштуу мен жеңил эле деп ойлойм азыр. Жакшы. Өзүм жөнүндө айтсам. Телекөрүүчүлөргө өзүңүз тууралуу айтып кетсеңиз, кененирээк маалымат кылалы. Кайсыл жакта аяктадыңыз эле, кайсыл тармакты, жана кайсыл балким бир топтордо ырдап жүрдүңүз беле, балким бир ырларыңызды ошол жөнүндө. Жакшы болот. Мен ушул Бибисара Бейшеналиева атындагы көркөм өнөр институтунун фольклор бөлүмүнүн элдик ырлар боюнча аяктагам. Жакшы. Анда келиңиз, сизден жакшы бир чыгарма болсун, сизди ырдаталы. Биздин көрүүчүлөрүбүз бүгүн эки коногубузду көргөндөн кийин, бүгүн ырларды көп угабыз деп очот болуш керек, сизди ырдатсак. Рахмат. Мен эми жана эми актангандай болбой эле унчукпай ырдай берейинчи дедим эле. Силерди чакырган жетекчилиңерге да айткам, ушунда грипп болуп калып турган, ооруп, сен эченсе эмес келип бир ырдап беребиз сизге дегенден. Азыр эми буга мен экинчи үндү кошуп ырдаш үчүн актанышка туура келди. Анткени мунун тональности бийигирээк бир аз. Ошого менин үнүм баары экинчи үн болгону менен жетпей калышы мүмкүн. Актанып туруп, анан сенден сураган айта, миден ырдай бербейсиңби? Биз кантемин деген дагы бир жаңыр барды. Анча-мынча ырдап калдык, элге ырдап жүрөбүз азыр. Ошону эки үн менен ырдап берели. Макул, жакшы. Сөзү Маркабай Аматовдуку кантемин деген. Буга чейин кайсыл нотадан ырдайт элеңиздер? Фадан ырдайт элек, жарым тон. Азыр ми менен, экинчи үнгө. Жубайыңыз азыр жок фадан ырдайбыз деп туруп алсачы. Азыр билбейм. Бир билет ырдайлы. Жаштыгым агып, токтобоз суудай саладан, алоолуң оттун ичинде калдым каалаган, өрттөнүп сүйдүм, өмүрүм өрлөп алганда. Кантем самаган, жүрөктү кантем, мен сезимди кантем самаган. Бали. Каптады жалын, күйгүзүп түгөлденим
балдорун өтүп кеткенди суулап кезеги кайыгып кантен толкуса сүйдеңизи кантемин жаным ey kantемин жаным менин kantемин жаным ey kantемин жаным менин баракелде. Көзүңдү кантен берип мага караган гүл кайырсындуу ачылган ару садаган арман арман бергендине арман асылым болсун эми болор эми таяган ардагың болсун эми болор эми таяган арман арман бергендине арман асылым болсун эми болор эми таяган ардагың болсун эми болор эми таяган ардагың болсун эми болор эми таяган. Ай бали, баракелде. Ушундай мукам үндү, ушундай талантты сандыкта сактап жүргөн сизге терең ыраазычылык. Жакшы болуш керек, экөөңүздөр тең киришип видеода ушинтип ырдайсыздарбы? Албетте ырдап турабыз да. Сиздер чогуу концерт берсеңиздер деле болот. Мен ойлойм, жалпы кыргызстандыктар кыргыз эли буюрса эми ушунча сөз келди айтып койгонго убакыт бар да. Ооба да. Биз эме токотер жер ушу чыгармачылык боюнча айтсак кеп кылсак 2001-жылдан бери экөөбүз ырдаган аракет кылып, анча мынча ушу концерттерге албетте чакырган жерлерине барып ырдап катышып жүрөбүз. Анан радио телевидениелерге барып ырдап жүрөбүз. Анан эмнегедир бул кийинки мына мен эч кимге күнөөнү деле койбойм, бирок кийинки мына коомубуздун ушундай болуп калды, мындай абдан көңүл бөлүп, жогорку деңгээлде чоң суммада акча сарп кылып, анан реклама кылмайча таанылыш кыйын болуп атат да. Бул эми мыйзам ченемдүү нерсе болуш керек албетте. Анан бирок биздин убакта жакшы үндүүлөр, жакшы обон чыгаргандар бат эле заматта элге таанылып популярный болуп кетет эле да. Анткени ал убакта көркөм кеңеш деген болот эле дагы, үндү да текшерет эле, обону да текшерет эле, сөздү да текшерет эле дагы. Ошол жаккан адамдарды гана, ошол кеңештен, көркөм кеңештен өткөн адамдар гана чакырат эле, байма-бай өздөрү чакырып турушат эле. Эми бүгүнкү күндүн дагы абдан оңой, ыңгайлуу жолу бар, бирок болгону баягы материалдык жакка келип такалат да. Мен ойлойм, Сүйүмбү ошо биз 2001-жыл болсо, Сүйүмбүнүн жаш эле кези болчу. Ошондон бери биз радио телевидениелерге деле чогуу чыгып ырдап атабыз. Чакырганда сөз жеңеңерди ала араймы деп кечинде мына эсең айткандан сиз жеңемдин атын Көксүл эле коюп коет окшойм. Сиз жеңем менен жүрбөй алыңыз, акырчылуу жеңем жок деп тамашалап күлдү. Анан ошентип радиолорго деле чакырып ырдап жүрөм, бирок бир күн буйруса эме болот да, баягы жылдыз жана турган учур келет. Анан мына иним азыр сен биздин максат, ой тилегибиздин үстүнө түштүң. Быйыл биз буйруса мына 50 жылга толуудан буйруса, ошол баардык ошол жашка жеткизсин. Ошол отчет концертте экөөбүз чогуу Сүйүмбү Анарбаева деген ысым менен кошо болот Токтобаев.
Андай жакшы жаңылык. Анткени биринчиден биз биринчи уялбай турган, тартынбай турган немеге жеттик. Анткени радио телевидение бунун үнүн жок дегенде мына музыка чөйрөсү, чыгармачылык чөйрөлөр таанып билип калышты. Айрым элдерден дагы суроо жооптор келип атат азыр. Азыр сен айткандай мени бекитип жатасың деп. Бекитип жаткан жокмун, бирок ошондой болуп келатат. Ошондой болуп калды, Эми бул акырындык менен өзү бир күн анан бир же болбосо бир убакыт келип ушундай чыгат негизи. Сонун жаңылык экен, чындыгында концертиңиздерди күтөбүз. Анткени кыргыз эли дагы күтүп калды болуш керек. Анткени баягы ата энелерибиз дагы айтышат, ушу Болот Токтобаев ырлары менен чоң койгонбуз деп. Сиздин ырларыңыз жана экөөңүздөрдүн концертиңиздер болсо сонун болуш керек. Баары жана келет болуш керек, Анан ага сиз баягы биздин убакта деп айтып калдыңыз, мурунку убаккан башкача болчу эле деп. Биз бүгүн эми баягы темабыз маданияттуулук болуп атат. Сиздер чыгып келе жаткан учурда ырдоо маданияты, өзүн алып жүрүү маданияты, сахнага чыгуу, ошол эле айтып калдыңыз, мисалы көркөм жетекчи деген болчу эле, ырларды текшерет эле, сөздөрүн текшерип туруп андан кийин чыгарат эле деп атасыз. Ошол тууралуу бир айтып кетсеңиз, ошол маданият. Эми бул өзү бул менин сөзүм эмес, улуу акылмандардын сөзү, коомдук ишмерлер десем да бул кандай тагыраак айтканда бир улуу бир инсан айтканда бул сөздү кимдир бирөөнүн автору бар да, коомубузда айтылып жүрөт ар дайым эле. Искусство тармагы коомду жетелеп жүрө турган тармак дейт да. Ошонун ичинде бар жогу бар. Ошол убакта эми келип дагы сөз көбөйүп кеткендей болуп атат. Идеология дагы бар эле ал убакта, абдан туруктуу. Анан ошол мезгилде тарбиялык маанисинде сүйлөгөн сөзүң дагы, баскан турганың дагы, ырдаган ырың дагы, ал ырдаган ырлардын маанилери дагы, обондору дагы. Деги кайсы жерде, мектепте же көчөдө бирөө сүйлөсөң, тарбиялык мааниде сүйлөшүң керек болот. Ошо сен сүйлөгөн сөзүң сөз бир тарбиялык мааниси болуш керек айла тегерегинде. Ушундай жакшы идеология бар. Азыр демократия деп, мен бул демократияны чамбаймын, бирок каалагандай сөз сүйлөп коюп деле азыр эми ушундай болуп калбады. Эми ошол кезинде жакшы жактарын алып жүрсөк, мына азыр жана эле Нуржигит жакшы айтып өтпөдүбү туурабы, ошол жакшы жактарын алыш керек да, жаман жактарын албаш керек. Эми ошол бүгүнкү күндө ким тоскоол болот? Маселен бир көркөм кеңешти эми мына кыргыз телерадиосунда бар ал. Кандайдыр бир кошо алып жүрсө болот да бул нерсени эле. Жакшы. Агай, мындай кылалы. Азыр бизге режиссер кулагыбызга айтып атат, убактыңар бир аз калды деп атат. Ошондуктан азыр дагы бир ырдап калалы сизде. Жетишип калады. Баягы сиздин эми баягы көптөгөн аткарган чыгармаңыздын баары эле өзгөчө элдин жүрөгүнө сиңип калган, эл аябай уккусу келет, бирок алардын арасында менин жеке оюм мага жаккан ырыңыз, билбейм, балким көпчүлүгүнө деле жакса элек, күттүм сени деген ыр. Ушул ырды аткарып берсеңиз, анан ошол менен жетип сыраналы. Макул, бирок мен аны тамамы мындай болгон байланыштуу. Жанагы дуэт кылып да берсек болобу? Болот. Жакшы болот. Анткени балким бир куплет ырдайбыз, өтө убактыбыз. Мен бир куплет. Бир куплет. Күттүм сени, фадан эле. Күттүм сени шүдүрүмдөн тамчылары акканча, жеңилериң чакалап суу көздөй басканча. Күттүм сени кайда жүрдүң кимдин жолун кармадың, эмне мынча жалдырат, эмне мынча алдады, эмне мынча жалдырат, эмне мынча алдады. Күттүм сени кайда жүрдүң эмдин жолун кармадың, эмне
мынча жалтырады, эмне мынча алдады, эмне мынча жалтырады, эмне мынча алдады. Кандай сонун чыгарма, сонун аткаруу. Болот Токтобаев жана жубайы сонун бүбү Анарбаеванын аткаруусунда болду. Элди суу саткан боюнча калтырып салалы. Ушинтип калтыралы, анан баягы элдер сиздердин бере турган концертиңизде аябай күтүп калсын. Анан убакыт жана такталгандан кийин дароо бизге алып келиңиздер, биз элдерге жарыялайлы, элдерди чакыралы, анан биргеликте концертиңиздерге барып көрүп алалы. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз келип бергендигиңиздер үчүн. А биз болсо Таң Маанай программасын улантабыз. Бүгүн маданияттуулук туурасында сөз кылып атабыз дегеле алдыда биз менен бирге болуп туруңуздар.